Күндүз таксист, кассир, медайым, тазалоо кызматкери, ашпозчу болуп иштеген мекендештерибиз кечинде уттуу сахнада артист Айтматовдун чыгармаларынын каармандарынын бирине айланат. Ошентип биринчи Айтматов жана театр фестивалына 2 айдан ашык даярдык көрүлдү. Мен кечирилгис иш кылдым. Апамдын жүзүн кантип карайм? 6 кыргыз чыгармачыл топ жана Москвада жайгашкан Башкыр театрынын труппасы актёрдук чеберчилик боюнча таймашты. Улуу жазуучунун чыгармаларынын негизинде коюлган спектакльдерден үзүндүлөр коюлду. Ар бир команда үчүн 15 мүнөт берилген. Бул убакыттын ичинде алар башталышын, кульминациясы менен аягын көрсөтүүгө үлгүрүшү керек. Gündüz işteşet, geçinde saat 8'den saat 12'ye çeyin repetisiya. Даже расписание var, birinci gün talas, eten oş, jalavat, döşüntü alınan günde dayardачыбыз men үчүн булардын баары жеңүү үчүн. Баары жашоодон алынган. Көйгөйлөр жана кыйынчылыктар эч жака жоголуп кеткен жок. Ар бир каармандан көрүүчүлөр өздөрүн көрүп аткандай болушту. Ушул сценада болгон нерселер бул албетте бир аз болсо дагы биздин жашоодон алынган, азыркы болуп аткан учурдагы деле ушул көрүнүштөр да. Чыңгыз Айтматовго чоң рахмат, ушундай чыгармалары сонун болуп, биздин профессионал артисттер болбосо дагы мекендештерибиз ошого жеткире ойношту. Калыстар тоонун чечими менен фестивалдын баш байгеси Саманчынын жолу чыгармасынан аткарылган үзүндө ойногон Падыша ата чыгармачыл тоонун мүчөлөрү утуп алышты. Биздин кыздарыбыз Налимандын ролунда. Менин ролумда азыр мына 200 груз кетип атат, мигранттар агып кетип атат сыртта, энелердин сай сөөгү сыздап атат. Туурабы? Менин жүрөгүмдөн чыккан роль болду. Конечно, бул жашоодо дагы болгон нерсени чагылдырдык, көрсөттүк. Ардактуу биринчи орунду Өрүкзар командасы Кызыл жоолук жалжалам спектакли менен элесе, экинчи орунду Ак кеме спектаклинен үзүндөн ойногон Сулайман Тоо командасы жана биринчи бугаримди койгон Кыргызстан командасы жеңип алышты. Үчүнчү орунду Тоолор кулаганда спектакли үчүн Теңир Тоо командасы жана Москва урпактары чыгармачыл тобу Кылымдар карытар бир күн спектакли үчүн берилди. Көрүүчүлөрдүн сыйлыгына Башкыр театрынын Жамиля спектакли болду. Я уверен, что театральное сообщество России. Москванын театр чөйрөсү мындай фестивалды көз жаздымда калтырбайт. Келечекте биргелешкен ар улуттан турган чыгармачыл топтор түзүлүп, кызыктуу проекттер ишке ашат деп ишенем. Профессионал актриса катары кандай бааладыңыз? Эми бай биздин мекендештер билими жок болсо дагы жүрөгү менен ойноду да. Ооба да. Бардык катышуучулар аябай аракеттеништи. Бардығына мен өзімдің жақшы баамды бердім. Анткени аракеттелейм деген нерсе. Театр адеп ахлакка тарбиялоочу каражат катары Москвадагы мекендештердин арасында чоң популярдуулукка ээ боло баштады. Мында Аян мигранттар театрынан салымы чоң. Дүйнө эли тааныган улуу жазуучунун өчпөс чыгармалары биз үчүн бекем пайдубал жана түгөнбөс руханий байлык. Тилекке каршы миграцияда жүргөн менен биз өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн үрп-адат салттарыбызды кошо ала жүрүшүбүз керек. Эми баягы иштеген ишибизге шылтоолобой, шарттарга шылтоолобой. Бул иш-чара Чыңгыз Айтматовдун 93 жылдыгына жана Кыргызстан менен Россиянын Эри Шаркак жылынын алкагында уюштурулду. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24, Москва шаары.